ошого байге десе бул адам. Түшүндүңүздөр, түшүнгөн жоксуздар? Мынага деп сая турган болсоңор акчага, лотерея кумардай кылып, ал арам болуп калат. Ошон үчүн байгени туура түшүнүш керек. Мына сиздики алхамдулилlah гыжалат болбоңуз. Байгеден биринчини алдыңызбы? Адам. Биз айылда турабыз, шаарга окууга тапшырайын деп жатам. Махрамсыз окусам кандай болот? Шарттарын кандай кылсак болот? Эми караңыз, эгерде шаарга тапшырсаңыз, кыз келиндердин медреселери бар, атайын. Эркек балдар менен аралашпаган. Ата энеңизби, агаңызбы алып барып ошол жерге неме кылсын? Ошол жерден алхамдулилlah кийин окуй берсеңиз болот. Адам ааламдан өткөндө кара ашты жеш макру дешет. Ошонун толук түрдө маанисин түшүндүрүп берсеңиз, улуу жараткан разы болсун сизде. Рахмат. Мындай адам баласы өлгөндө ошол үйгө өлүм периштеси келип кеткенде сүрлүү болуп калат. Ал үй кайгыга баткан үй. Ал жер той өткөрө турган үй эмес. Ал жерге көңүл айта турган үй. Ал жерде ошол жерге барып кайгысын бөлүшө турган үй. Шарият боюнча динибиз райымдуулуктун үстүндө курулган. Ошол кезек биздин үйүбүзгө деле келет. Ошон үчүн кошуналар, туугандар 3 күн бою ошол үйгө тамагын жасап, ысык чайын алып барып, мынакей тууганчылык, кошуначылык акысын берсин. 3 күндөн кийин эми эгерде кредит албай, карызга батпай, мурас бөлүнгөндөн кийин мейлиби, бир баласыбы же ага инисиби бир кайрымдуулук кылайын дедим эле десе, шарият макул дейт. Аны жок дебейт. Шарият качан жок деген? Ашты тыйган жок. Туура жолун көрсөттү. Бирок 3-лүк, 7-лик, 40, 51 жылдык мындай жок. Ана көрө 3 күндөн кийин күнүн дайындабастан туруп, качан кайрымдуулук кылсаңыз кыла бериңиз, бул нормаль. Жамгыр жауп атабы? Жестерге эме болуп калбайбы? Мен го мындай жерге отуруп алып, уят го эмне? Же жамгырда чоң отурайын. Бая мен келип отургузуп койдуlar да, мен карасам күн экен. Араңыздардан ким дуа кылды? Болду, күн дегенде кетти дагы, мына салкын шамал келип, жуманы баяны жакшы өтүп кеттик. Эми Кудайым, я Аллах, Аллахумма хавалейна ва ла алейна. Ушуну кайталап болду. Аллахумма хавалейна ва ла алейна. Я Аллах. Бул мааниси мындай. Я Аллах, биздин үстүбүзгө жабасын, бирок тоолорго жай берсин. Болобу? Аллахым кабыл кылсын. Жүзүңүздөрдөн кубаныч кетпесин. Так, менде суроо бар эле. Кошунамдын өрдөгү бар. Өрдөктөр үйдүн алдына келгенде бомба таштай берет. Жана эгиндин баарын жеп коет. Аларды өлтүрүп салса болобу? Жок. Өлтүрүп салса болбойт, бирок кошунага айтыңыз, кошуна андай кылбасын. Бирөөнүн ошо огородуна булгап, ана ошондой чөп чарын жеп, ал кошуналык жакшылык эмес. Ана көрүп кепти айдап кетирип тургула, бирок жыга чапкан болбойт. Дамла, менде мындай суроо бар. Мен намаз окуп атып, саждада уктап калыпмын. Намаз бузулбайбы? Турсам саждада турупмун. Бузулбайт Кудай кааласа. Өзүңүз үн укпасаңыз, жытын жыттабасаңыз да болду, бузулбайт. Болобу? Аксакалга жакты. Так. Видите? 3 мен дейм, билем. Ачылышы үчүн. Зейин ачылышы үчүн эмне кылыш керек? Күнөөдөн сактаныш керек. Ороза кармап, мисвак колдонуш керек, көбүрөөк Куран окуш керек. Жайга барганда ошол жердеги жайдагы жазууларды окубаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Көрүстөнгө барабыз го? Паланчанын уулу, паланчанын кызы, паланча кебилин адаты бар, чекеден окуп жүрө берет да. Окубаңыз, зейин начар болот. Анан адам баласы өзүнүн заразаңын карабаш керек. Алымдар айткандарын айтам да. Анан иншалла Кудай калса көп Куран окусаңыз, зейин ачылат иншалла. Bizde bir bala var le. Maşallah. 4 yıl Kur'an jаттады да, жашы бирде болуп калган. Зейини начар да. 4 yıl болду. Зорго эми мындай кылып жаттап анан акыркы парасы калды эле мына быйыл Рамазанда. Bir параны bir күндө жаттаса болобу? Bir параны Бакарада bir күндө жаттап, баштан аягына чейин окуп берип койду. Алла ачам десе, зейинди ача берет балдар. Эч качан үмүтсүз болбогу.
Мейнетти токтотпогу. Бүттү. Чына мага неудобно отурупта жаңгыр жаап атса. Соңу же кайра жакшы болот атабы? Мечит айынан кетти. Кеткен болсо, анда кичине күчөйсө мешитке кирип кетели. Өзүңүздөр айтасыздар, мейлиби? Чыдап отура бербейли. Мен көптөн бери хижаб кийгенди ниет кылып келем, бирок ата энем уруксат бербейт. Күйөөгө тийгенде кийесин хижабты деп, эмне кылсам болот? Дуа кылып коюңузчу. Ата энеме жана жалпы инсандарга ыйманы бекем болушуна чоң рахмат. Баарыбыздан Алла разы болсун. Кудай кааласа ата энеңизге да туура түшүнүк берсин. Иншалла жолук салына бериңиз. Мына 100дөн баш баардыгын салынганыңыз иншалла. Хижаб ошо жолук дегени да. Азыртан үйрөнүп алсаңыз, Кудай кааласа турмушка чыкканда да уланып кете берет. Биздин динибиз менен салтыбызда төп келген маарекелер кайсылар? Динибизде жок, салтта дагы жок. Маарекелер мамлекеттик деңгээлде кантип жойсо болот? Динибиз менен салтыбызда төп келген маарекелер мынандай турганда. Үй салсаңыз, маареке өткөрөсүз. Динибизде бар. Салтыбызда дагы бар. Сүннөткө отургузганыңызда баланы, уулуңуз, небереңиздичи, салтыбызда дагы бар. Динибизде дагы бар, жакшы нерсе бул. Макулбу? Бирөө ооруп калып, үйүнө жакшы болуп келип калды. Машалла, ушуга бир кан чыгарып коебуз. Ден соолугу больницадан жакшы чыгып келди деп. Динибизде бар, салтыбызда бар. Ажы умурага кетип атканда кичи чай берип коеюн туугандарга дейт. Келгенден кийин чай берип коеюн дейт. Бул дагы бар. Үйлөнгөндө той бар. Мейлиби? Үйлөнүү тою, валима деп коет, сүннөт. Бул да салтыбызда бар, бунусу дагы бар. Мына Кудайга шүгүр, бир топ келип толтура эле маарекелер бар. Албетте кээ бир мамлекеттиндай мамлекеттик майрамдар бар. Эгемендүүлүк, машалла, мейлиби? Бул аша эгемендүүлүк майрамы биз барып сыймагыбыз. Албетте диний майрам эмес болсо дагы эгемендүүлүк элдик, мамлекеттик, улуттук өтө улуу майрам. Шүгүр кыла турган майрам. Кошмай деген нерсе бар. Мисалы чёрный касса сыяктуу. Мен сага мынча бердим, сен мага ошончо бересиң дегендей. Ушун ордуна көңүлдөн чыкканын гана кошмай кылса деген ойду. Эң туура ой. Чёрный касса дегенди белый кассага которгула. Өзү айтып атат чёрный касса. Болбогон нерсе. Мындай да, эгердечи бул таптакыр шариатка туура келбейт. Эгерде жардам катары болсо, отурса, мажбурсуз. Сен мынчадан мынча деген дайындабай. Себеп адамдын деңгээли ар кандай. Бирөө бай, бирөө орточо, бирөө кембагал. Ошого карап туруп, ыктыярды берсин болду. Бирок ошону чечип алышыбыз керек. Бул карызбы, же белекпи? Карыз болсо ошончо кайтарып бериш керек. Эгерде белек болсо сураганга акыңыз жок кайра. Белек берип туруп кайра сураганыңыз ит кусуп туруп кусундусун жалагандай. Ошондой неме кылбаш керек да? Бердиңизби? Бердиңиз, болду туган. Ошо башынан чечип алыңыз. Бул карыз десеңизби, карыз. Устаз, мен сизден баяндарыңызды угам. Фатих сүрөсү, Фатиха экен же, Фатих сүрөсүнүн 13-аятында ким Аллахка жана анын элчисине ишенбесе деген жери бар экен. Ушул аятка токтолуп кетсеңиз. Алланын элчисине ишенбесе деген жери бар. Анан не болду эми? Алланын элчисине ишенбесе дозокко да. Бул сурооңуз толук болбой калды, толук айтыңыз, жооп берейин. Устаз, мени акыркы күндөрү аябай көп басырык басып жатат. Аяттар курсини окуп жатсам да таасир бербей жатат. Эмне кылсам болот? Чоң рахмат. Кошумча мындай амал кылыңыз. Дарат алып жатыңыз. Жаткан жерде бисмилла, бисмилла, бисмилла деп төшөгүңүздү 3 ирет сылап, андан кийин аяттар курси, андан кийин ихлас, фалак, нас окуп колуңузга дем салыңыз. Баардык колуңуз жеткен жерге тийгизиңиз денеге 3 жолу ушуну. Андан кийин жатаарда дуаны окуңуз. Аллахумма би исмика амуту ва ахя. Аллахумма qini adabak yawma tab'atu ibadak. Зикир кылып жатыңыз. Болду. Эгерде дагы басырык келсе, аяттар курсун окуй бериң. Окуй бериң, окуй бериң. 1 эмес, 3, 5, 10 канчасы окуй бериң. Бардыгы сиздин ишенимиңизге жараша. Кээ бирлер бир окуганда ошол эмечи, мына албарстылар, басырыктар, жиндер күйүп кетет бир окуганда. Кээ бирлер 10 окуганда күйөт. Кээ бирлер 100 окуганда күйөт. Эми сиздин ишенимиңизге жараша. Ошон үчүн иншалла буда таасир бар. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы үйдө аяттар курси окулса, ал үйгө шайтан жакындабайт. Кошуналарына да жакындабайт деген. Кимдин аялы же кызы жарым жылаңач болсо, анын амалы кабыл болбойт деп айткан.
ошондо курган мечити, ажылыгы, окуган намазы, кыскасы кылган амалдары кабыл болбосо дозокку болуп калабызбы? Жок, мындай бул катуу таглиз деп коет. Мубалагатан катыраак айтып койгон. Атак андай болбойт. Угуп туруңуз. Кимдин аялы же кызы жарым жалаңач болсо депчи, алар кабырга барганда өзү жооп берет. Ахиретке барганда өзү жооп берет. Ал эми сиз жакшы кылган амалыңыз, ажылыгыңыз, намазыңыз текке кетпейт эч качан. Ошон үчүн просто буну баягындай катыраак айтып, аялыңы жакшы карабайсыңбы, кызыңы жакшы карабайсыңбы, болсо амалың текке кетет деп коркутуу иретинде айтылып калган сөздөр. Биз курбан айт кылабыз деп ниет кылдык эле. Курбандыкты базардан алсак болот. Бирок эң жакшысы үйдө баккан жакшы. Азыр да кеч эмес. Азыр алып туруп, үйдө багып, күн сайын жакшы карап, чөп берип, жем берип, ана курбан часа, ана бул башкача. Сойгун келбейт да. Мухаббат жүрөктө аябай жакшы көрүп каласың да. Негизи курбандык өзү ушундай болуш керек да. Бул курбандыкты 5000 жыл мурда Ибрахим пайгамбар баласын курбандык чалып атпайбы? Эң жакшы көргөн. Зекет жөнүндө айтсаңыз, 40 кой болсо бирин береби? Менде 40 кой тете машинам, огородум, кыймылсыз мүлктөрүм толтура. Зекет бергенге кадыр инсан кандай болот? Бериңизчи дейт, жооп бериңизчи. Мындай. 40 койгочу 1 кой бересиз. 40 койго 1 кой турган. Андан кийин 60, 70, 80ге эчтеке бербейсиз. 100гө чыкса, 100гө жетсе деле. 120га жеткенде 121ге ана 1 кой бересиз. Мени кой. Андан кийин 200ге жеткенде 3 кой. 300ге жеткенде 4 кой. 500ге жеткенде 5 кой. Ушинтип анан кете берет тургандар. Ар бир 100ге бирден кой. Анан мына сиздегечи 4 койго теде машинаңыз бар. Ага машинага берилбейт. Үйүңүзгө берилбейт. Заводуңузга берилбейт. Кыймылсыз мүлктөрүңүзгө берилбейт зекет. 2 үйүңүз болсо, 2 тең деле бербейсиз. Эгерде үй алып сатар болсо, анда бересиз. Чүнкү үй алып сатар болсоңуз, анда бересиз. Машина алып сатар болсоңуз, анда бересиз. Өзүңүз айдаганга, каражатыңызга, өзүңүздүн кажетиңизге колдонсоңуз, анда бербейсиз. Жакшы түшүнүңүз, Зекет бергенде кадыр инсандар. Быйылкы эсеп боюнча зекеттики өлчөм 289.700 сом болушу керек. Бул өзү 85 грамм алтынга бааланат да. Жыл сайын өзгөрүп турат. Алтын кымбаттаса көтөрүлөт, арзандаса түшөт дегендей. Даарат алып жатканда ооз мурунду чайкап, бетти жуубай, эсинен чыгып даарат алып бүткөндө эсине келип, кайра бетти жууп койсо даарат өтө берет. Жок, баштан эле алсын. Баштан алганы жакшы. Бутун жуганга чейин мүмкүн бетиндеги бир. Мындайда биздегичи дааратта фарыздар бар. Жана сүннөттөр бар. Важиптер жок бизде. Бирок мыналар бирин артынан бири улантып алган тартип. Бул дагы зарыл. Ошон үчүн кийин ана бетин жууп койбой, башынан эле алсын. Куранды жаттап туруп, эсинен чыгып кетсе эмне болот? Өтө чоң күнөө болот. Кудайым мындайдан баарыбызды сактасын. Ошон үчүн жаттагандан кийин эстен чыгарбаш керек турган. Пайгамбарыбыз айткан муну чоң күнөөдөр. Аксы жерде Коштобой элине куш келипсиз, рахмат, сизди көрүп сиз менен баарлашып отурганыбызга өтө кубанычтуубуз. Жолугушуунун себебинен элибиздин ыйманы дагы бекемделсин, жаштарыбыз диндар болушсун. Суроо. Соц тармакта араб саясаты, дин менен дилиңди, тилиңди, тегиңди талкалайт деген темада 20 пункттан турган кайрылуу таркап жүрөт. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Туугандар, бул жөнүндө чагымчылыкта арабташып кетти, араб саясаты тигиндей мындай депчи. Арабтарда христиандар бар. Бутпарастары деле бар аларда. Пайгамбарыбыздын доорунда деле арабтарда христиандар бар. Азыр деле кем эмес. Дин туган арабтарга түшкөн эмес, дин адамдарга түшкөн. Арабтын ордуна адам деп эле коюңуз, болду ошо эле. Албетте алар тил ээси экен, тил ээси. Атак муну карап туруңуз. Жөөттөр деле мусулманбы? Араб десе сөзсүз мусулман деп түшүнбөңүз сиз аны. Араб Кур'ан-ы Карим араб тилинде. Демек динибиз туганда мында арабташып кетти деген атайы чагымчыл
ел бузар немелерди. Атак алхамдулилlah биз калпак кийип эле жүрөбүз. Ар дүйнө боюнча африканецтер өзүнүн уруп адаты салты бар, динди карманган. Орта Азиянын өзүнүн када уруп адаты бар, салты бар, динди карманган. Баарыбыздын калимабыз бир, намазыбыз бир, Кураныбыз бир, пайгамбарыбыз бир, Кудайыбыз бир, кыблабыз бир. Ана жөндөн мына тилиңди деп мен азыр эмне арабча сүйлөп атам силерге. Кыргызча эле сүйлөп атам. Өзбекстанга келсеңиз өзбекче эле сүйлөп атат. Ары барсаңыз тажикче эле сүйлөп атат. А пакистанча бул жагы казакча, бул жагы уйгурча бардыгы өзүнүн тилинде эле сүйлөп атат. Түшүндүрүп бергенге. Так намазыбыз арабча. Дининди тегиңди талкалайт деп, каякта тегиңди талкалайт. Тилиңди дагы, тегиңди дагы сактай турган дин. Дин менен адамсыз, динсиз болсо туган чатак. Ошон үчүн бирок динди туура түшүнүш керек. Дин деген эмне? Сиз бир мусулманды бир кемчилигин көрүп алып ошондо дин деп түшүнбөңүз эч качан. Ал мусулмандын кемчилиги. Мусулманды биз алдап койду, сакалы бар, дагы туура эмес иштерди кылып уурдап койду. Мына дин ушундай экен деп биз сразу ушундай өтүп алганбыз да. Баягы дин душмандары, динди жек көргөндөр, атеисттер, дагы башка да сөздөр бар. Ошолор сразу ушундай көрөт. Андай эмес да. Ал жеке адамдын өзүнүн кемчилиги. Жеке адамдын кемчилиги. Мындай түшүнүп алыңыз, туган, жакшы угуп алыңыз. Дин, ислам дини түп-түз жол. Бир адам машина айдап кетип атып, уктап калып, авария болсо жолдон эмне күнөө? Ичип алып авария болсо жолдон эмне күнөө? Түшүндүңүзбү? Жол түп-түз жол. Ошол жерде басып баратып, бирөө чалынып кетсе, жыгылып кетсе, авария болуп кетсе, ал адамдын өзү, жеке адамдын өзүнүн человеческий фактор дейт. Адамдын фактор да бул. Бирок ал жолдо айып жок да. Динде айыптабаңыз сиз. Мени айыптасаңыз мейли. Мына максат ажа мындай. Бу динге эмне кыласыз бул? Дин ыйык нерсе. Ага ошо динге талабына мен өзүмдү алып келейин деп аракет кылып атам. Бир кээде мисалы карап туруп бир корс мамиле кылып койсом, корс жооп берип койсом, же бир менен бир кандайдыр бир адамдык кемчилдикти көрүп калсаңыз, ал диндин кемчилдиги деп эсептебеңиз, ал максаттын кемчилдиги. Сапарда жүрүп касыр намазды окулуп жаткан, пешим намазын окуп үйгө карай жолго чыктым. Жолдо асыр намазын окууга убакыт болбоду. Шам намазы киргенде үйгө жетип келдим. Жол узак болчу. Шам намаздан кийин окулбай калган асыр намазын 4 рекетин, 2 рекеттин касыр намаз окулабы, же асыр намазын 4 рекеттин казасы толук окулабы? Жок, касыр окулат. 2 рекет казасын окуйсуз. Сапарда каза болгон, үйгө келгениңизде, макулбу, касыр казасын окуйсуз. Эгерде үйдө каза болсо, мына жерде, Коштөбөдө пешим намазды окубай калдыңыз. Москвага учуп кеттиңиз. Ошол жерден окуп алайын дедиңиз. Москвада сиз мусафирсиз. Бирок Коштөбөдө каза болгон 4 рекет бар го, ошону окуйсуз. Азыркы сиздин сурооңузда дагы Москвадан чыктыңыз. Асыр каза болуп калды. Бирок үйгө жете элек, Коштөбөгө жете элексиз. Макулбу? Ал сизде касыр фарыз болгон сиздин мойнуңузда. Келип туруп казасын окуганда, касырдын казасын окуйсуз. Түшүнүктүү болдубу? Мен тахажжуд намазын окучу элем. Түн кыска үчүн куптандан кийин окуп жатам. Окусам болобу? Рахмат. Үй бүлөмө, Коштөбө жашоочуларына дуа кылып коюңуз. Аллахым баарыңыздарды бактылуу кылсын. Болот. Мындай өзү тахажжуд намаз бир уктап туруп, анан окула турган. Бирок азыр түн кыска болуп, чындап эле карап кыйналып калган. Бирок ошон үчүн куптан намаздан кийин болбойт дегенде 2 рекет окусаңыз, иншалла буйрса Алла таала десет. Аллага шүкүр. Дуаны кылдыңыздар да, дуа тамашабы? Болду анан, пачатан ал, эмне дагы? Тоолорго жай берсин, ишин кыла берсин, биз ишти кыла берели биякта. Кандай дедиң? Болду, дуаны кылып коюп, спокойно отуруш керек. Так, аксы элине кош келиңиз, рахмат. Өзгөчө эркек балдар ата менен болгон мамилени кантип жакшыртса болот? Туган атаң сенин бейишиң. Карап туруңуз. Атаны ата. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким ата энесин мухаббат менен карап баш ийсе, ар бир караганында кабыл болгон ажылыктын сообу берилет дейт. Караганына.
Ата разı, Allah razı. Ata narazı, Allah narazı. Bırak кейде ата arak içip alıp bala namaz okusa narazı olaverir de. Андай olsun, nararak barsınlar. Eç kандай пайдасы жоқ анын. Бирок жөндөн жөн эле эгерде ата эне жакшылык айтып атса, балам эрте тургун. Мына кызматты кыл, жаман жакка баспагын. Мына иштерди кыл, баш ийүү фарыз. Арам, Алла Таала арамды буйруп, атасы болсо баласын арак иштеп атса, уурлукка бар деп атса, анда баш ийүү жок. Ошон үчүн иншалла ва бил валидайни ихсана Куранда Алла Таала айтат, ата энеге эң чырайлуу мамиле кылгыла, эң жакшы кызмат кылгыла, эң жакшы сөздү ата энеңизге айтыңыз, эң жакшы кийимди ата энеңизге кийгизиңиз, эң жакшы тамакты ата энеңизге бериңиз, эң жакшы кызматты ата энеңизге кылыңыз. Андан кийин досторуңуз жана бала чакаңыз да. Медреседе жүргөндө сиздин максатыңыз эмне эле? Мына сиздердин алдыңызга келип сүйлөп берип эле. Максат Алланын ыраазычылыгы табайлы деп жүрөбүз. Алланын өкүмдөрүн жеткирейли деп жүрөбүз. Өзүбүз менен кошо бирибизге жардам берип чогуу бейишке кирейли деп жүрөбүз. Сакалды канча жаштан койсо болот? Өскөндөн тартып койно. Жин кирген адам белгилери кандай? Жинди кантип чыгарса болот? Молдого барбай. Булардын жин кирген адам белгилери сөзү орунда болбой калат. Өзү орунда болбой калат. Көз карашы, турушу, сүйлөгөндөрү, жүргөндөрү кошулбай, же көп сүйлөп, ар кандай чыгып калат. Буга эң жакшысы сүннөт амалга бекем болуңуз. Эртең мененки кечки пайгамбарыбыздын дуаларын сөзсүз окуңуз. Таквалык менен сүннөт менен жүрүңүз. Бакара сүрөсүн билсеңиз өтө жакшы. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы үйдө Бакара сүрө окулса, сыйкыр, жин, пин, баракат, салакет бирөө да жакындабайт. Сүйүү дин жолунда кандай түшүнсө болот? Алланын ыраазычылыгын, Алланы сүйүү, Алланын китебин сүйүү, пайгамбарын сүйүү, периштелерин сүйүү, өкүмдөрүн сүйүү. Ата энени жакшы көрүү, ала баш ийүү. Аял бала чакасын, бирок намахрамды, бул уже шайтандын сүйүүсү. Оронбогон кыз, аялдардын ахирети кандай болот? Жанында кандай азап болот? Жакшы эмес туугандар бул. Бул оронгонче балагатка жеткенден кийин милдеттүү. Бул оронгон жолу аял затынын кооздугу, ибадаты, сыймыгы, уяты, намызы, даражасы. Бул жөнөкөй эмес, бул ибадат. Бул маданият бул. Сизге суроо, ата эне кантип ыраазы кылса болот? Кызмат кылыңыз, дуа кылыңыз. Дарат менен асыр намазын окудум. Шам намазга жакын бутума масы кийдим. Шам намазга дарат алып, бутума масы тартылды. Ушул туурабы? Турат? Дарат менен сиз асыр намазын окугансыз да. Шам намазга жакын ушу бутуңузга масы кийип алдыңыз. Анан шам намазга дарат алып, демек даратыңызды сындырып кайра дарат алыпсыз анда. Эгерде дарат сынган эмес болсо, кажети эле жок кайра дарат алган. Дарат алып, бутума масы тартылды, ушул туурабы тура эле. Мындай туугандар, масы боюнча айтып коеюнчу бир өкүмдү. Үйдө болгондо, Коштөбөдө жүргөнүңүздө 1 суткага жарайт. Бишкекке сапарга, Москвага сапарга чыкканыңыздарда 3 суткага жарайт. Бутту жубай элечи, масыңызды чечпесеңиз болду. Качан саналат? Даратсыздыктан саналат. Мисалы, азыр мен дарат алдым. Мени масыны кийип алдым. Асырда саат 6-ларда мен ажатканага барып келдим. Даратсыздык болду. Эми саат 6-дан эртеңки күн саат 6-га чейин да, азыркы саат 2-ден эмес. Түшүндүңүзбү? Качан даратсынып, масыңызга бисмилла деп тарттыңызга масыны. Ошодон тартып 24 саат. Түшүндүңүзбү? Устаз, менин кайненем мага билдирбей аялымдын атынан кредит алат экен. 7 жылдан бери. Азыр үйгө балдардын пособиясы, оорукчан баламдын группасы келбей атат. Кредиттин кагазын үйдөн таап алып, кредит берген
гангир баштарга алып барсам, эринин колу жок берет экен. Мен өзүм көптөн бери шаарда иштеймин. Жакшы болот эмес эми. Биринчи кредит албаңыздар туугандар. Бул караңызда аз кредит болсо деле анан көрө бар болгон акчаңызгачы. Ошого менен оборот кылыңыз. Ошого алхамдулилла катыган нан жесеңиз деле түнү жакшы уктайсыз. Күндүзү адамдардын алдында, любойдун алдында жүзүңүз жарыктап. Кредит алдыңызбы? Карап туруңуз. Түнү кайгы, күндүзү кордук, мындай жаңжалда. Кредиттин кесепети жаман чоң. Үй бүлө ажырайт. Кредиттин кесепети жаман. Адам жалган сүйлөгөнгө мажбурланып калат. Алдаганга, кыянат кылганга, качканга, Кудай сактасын, кээ бир учурларда адам өзүнүн өмүрүнө кол салганга чейин барып калат. Ошо эмне кыласыз эми ошондой кредит алып алып? Анан бар болгон алхамдулилла бир уй бир коюңуз бар экен, ошону сатып акырын оборот кылыңыз. Катыган наган жеген жакшыраак. Бейпил уктаган менен бирге. Азман жеңем аялыңызга айтыңыз эми. Бакыр эптеп өткөн ишке эмне кыласыз эми? Жакшынакай эми аракет кылып урушпай тополоң чыгарбай, кайненеңиз менен, келиниңиз менен чогуу жашайсыңар да эми. Эптеп чогуу төлөп, аракет кылып, будан кийин алып алгыла, тооба кылгыла. Бизде тегирмен бар. Биз будайдын үстүнө суу чачып маштайбыз. Бирок суунун бети түндө ачык калып калат. Андай кылса болобу? Күнөө болбойбу? Тегирмен бар да. Будайдын үстүнө суу чачабыз. Кичине нымда болот да будайда. Эми карап туруңар, ошо салмак кошо кошпойбу? Ана тиешеси жок, Бет ачык калган сууну иштетсек болобу дейт ошону. Бет ачык калган сууну иштетсе болобу деген маселе, Эчтексе болобу. Эчтерсе болобу. Бизде китептердеги баягы кээ бир немелерде бар да, күнгө ысып калган суу кадарат алса болбой, алапес ооруга алып келет деген жерлер дагычы. Бул табигый жактан эле. Атак шарият жогунда андай эч немеси жок. Кандай суу болсо дагы бемарал. Бирок албетте биз тамак аштын үстүн жаап койгула дейт. Тамак аш жесеңиз үйдө идиш аяктар бар, шорпо бар, эт бар, сөзсүз үстүн жаап койгула дейт. Мына жерде ал үстүн суу сеип койдуңуз. Үстүн жаап койсоңуз болду, чакпасаңыз эчтесе болду, кыжалат болду. Мен ойлоп атканым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда да мындай эле базарда ушу будайлар сатып, анан колу мындай салып койсо ным экен да. Түшүндүңүзбү? Салмак кош үчүн кичине суу сеип коет экен да. Мисалы пахталарга суу сеип коет. Будайларга, арпаларга дегенде салмак кош үчүн. Ошол арам болду. Анан мына калганыңыздар нормально. Сиздин устазыңыз ким болгон? Машалла, биздин устазыбыз көп да. Мен эми анча айтайын. Эң биринчи устазым менин чоң атам болгон. Менин чоң атам өзү мен 7 жашында тамга үйрөткөн. Алиф, ба, та, са деген. Андан кийин 90-жылы мен окууну бүткөндө Нокаттагы Нур Мухаммад деген кары бар азыр. Ошол менин устазым. Кийин анан 91-жылдары анан Молда Газ Дамла деп мына Бишкекте уксаңыздар керек. Сайдыбек Астамла деп булар да ошо окуп жүрдүк. Ошо азыр университетте сабак берген Сыраждин Дамла деген, Муфти Абсыстар Дамла, Молда Шамши Дамла, булардын баарын ошо сабак алганбыз Кыргызстанда. Кийин анан Пакистанга бардык. Пакистандагы ал жактагы чоң шейхтер анчасы өтүп кетти. Мархум Маулана Жамшид деген, мархум Маулана Абдурахман, мархум Маулана Имам Джамил, калгандар алхамдулилла тирүүлөр, ушу устаздар. Ар китепти ар кандайдан эми устаздар окуганбыз да. Мисалы Бухарини Маулана Жамшид рахматулла алейхтен окудук. Муслимди болсо Маулана Назыр Рахман деп азыр 105ке чыкты тирүү. Бу кишиден окуганбыз устазыбыз. Тирмизиди да ушу кишиден окуганбыз. Абу Даудту Маулана Ихсанул Хак деген устаздан окуганбыз. Ибн Мажаны болсо Маулана Абдурахмандан окуганбыз, өтүп кетти. Насаиди да ушудан окуганбыз. Муатта имам Малик менен Муатта имам Мухаммадды болсо имам Жамил саптан окуганбыз, өтүп кетти рахматулла алейх. Эми ар устаздыган ар китеп ар устаз окуган да. Абу Ханифанын 4000 устазы бар экен. Канча миң? Устаз кармагандан уялбаш керек. Бир устаз менен эле ушу менин устазым башкага окуса болбойт. Анан кээ бир устаздар бар. Менен окудумбу, менде гана жүргүн деп, туура эмес анда. Мына Абу Ханифа
имам Азам рахматулла алейх биздин мазхаб башчыбыз канча устаздан окуптур? 4000. 4000. Айткан: "Мастахяйту фил ифада вал истифада." Мен такыр уялган эмесмин дейт Абу Ханифа айтат. Илим алгандан, илим бергенден уялган эмес. Уяла турган нерсе эмес. Жашы күчүү болсо дагы илим алыңыз. Улуу болсо да илим алыңыз. Башка улуттан болсо дагы илим алыңыз. Пайгамбарыбыз айтты: "Утлубул илм валау кана бис-син." Кытайда болсун барып, илим ошол жерде бар десе шарият илим. Ошол жерге барып болсун илим алыңыз. Мастураттар хижаб кийүүдө шын менен кийсе болобу же болбосо узун көйнөк кийиш керек. Сыртынан узун кийе берсең ичинен эчтеке болбойт. Көйнөктөр шымы менен болуп калды. Ошо мисалы эми сыртынан бурукундай эркектин шымына окшоп көчө жүрсө жакшы эмес да. Өзү кийим маданиятында мүчөлөр билинип кала турган тар кийим кийсе эркекке да болбойт, аялга да болбойт. Түшүнөсүңөрбү? Уяттуу жерлердин мүчөлөрү алды, арты дегендей ошолор тар болуп тура турган болсо жакшы эмес. Эркекке тардык жакшы болбойт. Эркектикке зыян ачуу жакшы болот. Кичине кенен кийип жүрүш керек. Анан кийин эң жакшы устазыбыз айтат эле Мавлана Абдурахман. Жашообуздан ушу 3 нерседен өмүр эми Алла берет, ден соолукту дагы Алла берет. Бирок себеби өмүрдүн берекелүү узун болуусуна, ден соолукту чын болсо себеби 3 нерсе дейт эле. Биринчиси, пахтадан кийим кийгиле дейт. Неден кийим? Синтетика эмес. Өзгөчө ич кийимдерди пахтадан. Бул жакшы. Балдарга дагы эсиңиздерде болсун. Экинчиси, жөө баскыла дейт эле. Не кыла дейт эле? Кербенге жөө басып баргыла дейт. Жөө баскыла дейт. Үчүнчүсү, сууга көп жуунгула дейт. Салам алейкум, алейкум ассалам. Устаз, чачты боёсо болобу? Краскага кандай цветке боёгонго жакшыраак? Эгер болсо, не дейт? Агарып кетти эрте эле дейт. Караңыздар, боёк маселеси. Эгерде суу өтсө, анда болот. Себеп гусул маселеси бар, дарак маселеси бар. Эгерде чачтан ушундай боёк краскадай болуп суу өткөзбөсө, анда болбойт анда. Эми азыркы жаш эле туруп чач агаргандар. Боёп алса болобу десе болот ага. Бирок жашы жетип калды мага окшогон 50-60га чыгып, боёп алса болбойт буларга. Өзү жаш көрсөтүп атат да. Анда болбойт. Түшүнүктүбү? Жашы 20-30да эми кандайдыр бир витамин жетпеби же кандай бир оорунун себебинен агарып калды, үйлөнүш керек. Боёп алса болот. Устаз, мен хижаб кийинейин деп көптөн бери ниет кылам. Бирок ата-энем уруксат бербейт. Күйөөгө тиги буну окудук. Эки суроо келип калды. Мен сиңдим 5 убак намаз окуйт, бирок жолук салынбайт. Бирин аткарбагандар менден эмес деген. Ушул моментте өтүп кетсе, бирин аткарып, бирин атпагандарга кошулуп калабы. Ушу бирин аткарып аткандарга шүгүр кыла берели. Кудай кааласа Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар. Барып, алхамдулилла оңолот. Азыр мисалы 5 убак окуп атабы? Ушуну чын жүрөктөн окусун, барып, иншалла жаман адаттары калат, жолук дагы салынат, башкасына дагы ийгиликке жетет. Бир күндө эле сразу эле неме кыла бербей. Кичине адам баштап келди, шүгүр дегиле. Анан акырын жакшылыкка мисалы бирөө бир эле намаз окуйм деп калды. Сен намазың вообще бирөөсү да кабыл болбойт, 5 окумайынча десе болбой калат. Бирөө окуп алды, молодец, сен машалла, азыр бирөө бар, бирөө дагы кошулуп калат. Бир канча убактан кийин үчүнчүсү кошулат, 4-5 болуп калат, бүттү. Азырда кагып кое турган болсоңуз, кээде ушундай учурлар болгондо, бирөө сураган экен бир губернатор. Мен бир эле намаз окуйм, кабыл болобу десе бир молдо жооп берип коюптур да. Бирөөнү өзү 5 окуш керек. Бирөөнү окугандан көрө окубай койгон жакшы деген экен, ошо таштап коюптур. Бирөөсү дагы жок да. Андай кылбаш керек эле. Туура исламда 5 убак фарыз, аны эч ким өзгөртө албайт аны. Аны бир ооба деп, бир эле фарыз деп эч ким айткан жери жок. Бирок баары 1, 2, 3 деп башталат да, туурабы? Биринчи этаждын үстүндө канчанчы этаж? 5-чиби? Айтпайсыңарбы күлдөөлүү? Биринчи этаждан кийин 5-чи этаж башталбайт да, туурабы?
Birinci etаждан кейін екінші болады. Анан üçüncü этаж болады, анан төртінші. Құдды ушундай тепкичте. Ошон үчүн Кудай кааласында бир убакыт намаз окуп аткандар бар го. Алла разы болсун. Машалла. Жакшы. Эми ады экини кошуп ала берип, акырын 3, 4, 5 болуп кетет. Не дейт? Аялдар жака окулбайат. Аксы жерине куш келди. Рахмат ажеке. Кээ бир инсандар Алла Таала инсап берсе, мен да намаз окуп калармын дейт. Ошондо Аллахым инсандарды тандап хидаят береби? Анда бул жерде Алла Тааланын адилеттүү деген ысымы кайда калат? Тугандар мындай. Бардыгы Алла Тааланын тоопугу менен. Бирок кээде биз өзүбүздүн туура эмес иштерибизди, кылыктарыбызды Аллага байлап койгон адатыбыз бар. Арак ичип атам, намаз окубай атам, эми Кудайым буйруп айтат дегендей кылыпчы. Бул туура эмес да. Бул туура эмес. Биз наоборот мындай кылышыбыз керек. Жакшылыкты Аллага кайрып, жамандыкты өзүбүзгө кайрышыбыз керек. Кандай? Алла тамак жедирди, Алла суусундук берди, ооруп калсак, мен оорудум, Алла мени оорутту дебейт. Чүнкү бул Ибрахим пайгамбар бизге бул маданиятты, адепти үйрөткөн. Не дейт эле? Алла мага тамак берет, Алла мага суусундук берет. Анан ооруга келгендечи? Фаида маридту фахува яшфи. Качан ооруп калсам, Алла мага шифа берет дейт. Качан Алла мени оорутуп койсо деген жок. Туура оору Алладан келет. Бирок адептин талабы Алла оорутту дебей, ооруп калсам деп сүйлөп жүр дейт да. Ошон үчүн арак ичип алдым деп Алла иштирип койгон жок сени. Намаз окубай калдым деп Алла окутпай атат дегенде айтпа андай. Так алхамдулилlah бар инсап менен Кудай кааласа жакшы ниет, бирок иншалла аракет сизден болсун да. Кээ бирлер жылдап өтө берет, Аллага шылталап коюп жүрө берет. Багымдат намазына азан 1 саат мурун айтылат. Ошондо окуп алсак, 1 сааттан кийин кайра окуш керекпи? 1 саат мурун айтылат дейби? Бу кандай деген? Мындай. Таң атканда, таң атат го, болду. Ошондо азан айтылыш керек. Таң атканда. Азыр Кыргызстан боюнча, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын медиасында эме бар. Мына көктөбөр эме деген мына кербендик болуш керек, а? Кысканды бардык райондуку бар да. Ар бир кээ бир айылдардыкын дагы жазып койгон. Ошого багымдаттуу убактысы качан келет карап туруп, ошондо азан айтыңыз, андан кийин болду. Сүннөт окудуңуз да, 1 сааттан кийин комат айтып фарыз окусаңар керек. Сүннөттү кайра кайтарган кереги жок. Ошондо айтылат, ошондо окуп алсак, 1 сааттан кийин кайра окуш керек. Жок, 1 сааттан окубайсыз, болду. Бир эле жолу окулат. Үшүр жөнүндө айтып бериңчи. Кайналы, буудай, картошка, жүгөрү айдайбыз, эгебиз. Бир да жолу үшүр бербегенмин. Балдарыма арам жегизген болуп калбаймынбы? Тугандар, биздин Абу Ханифа рахматулла алейх имамыбыз, мазхабыбызда жерден чыккан бардык дан, чөп-чар, мөмө жемишке үшүр берилет. Бирок айырмасы бар кичине. Ушу кайрак жерденби, же сугат жерденби? Кайрак жерден алсаңыз, картошкаларыңызды, будай жүгөрүлөрүңүздү 10дон 1 бересиз. 1 тонна алсаңыз 100 килограмм үшүр. Кимге бересиз? Айылыңыздагы эң кембагалга бере бериңиз. Туугандардан баштаңыз. Туугандардын арасында кембагал жок болсо, атаңыздын туугандары бар, апаңыздын туугандары бар, кайын журт бар, ата журт, тага журт, кайын журт дегенден баштайсыз да. Айылдарыңыздан. Эми эгерде сугат жерден өзүңүз сугардыңыз будайды, жүгөрүнү, азыркы айтып атканыңызды, анда 20дон 1 бересиз. Ал дегени 1 тонна алсаңыз 100 кило эмес 50 кило. Чүнкү эгерде чөп чагып атасызбы, чөптөрдөн дагы бересиз. 100 пресс, 10 пресси үшүр. Эгерде бул кайрак жерден, сугат жерден болсо 100 пресске 5 пресс үшүр. Чүнкү кудум ошондой эле алхамдулилlah көп аалымдар, мисалы эми кээде мындай да, эгерде сиз мынау азыркы бир 2-3 жемишти жаздыңыз эле, не деген эле? Кайналы. Аксыда кайналы көп.
Кайналыны атай сатып егип атасыз да. Булар үшүрү талашсыз. Сөз үшүрү беришиңиз керек. Бирок үйдө берекелеп эме бар да, кайналы бар. Ошодон береби бербейби деген маселе бар. Алымдарыбыз, такыба алымдарыбыз берген жакшы деп келген. Үйдө ошо бир эки-үчөөнө болсо деле. А эгерде сиздин огородуңуз болсо кайналы, алардан жөн үшүрдү бериш керек. Урматтуу дамла, апам бир тууган мени мажбурлап аялыма талак айттырды. Ошол талак түшүп калат. Талакул мукрах вакиун. Мажбурдун талагы түшөт деп биздеги фикх китептерде бар. Тени мындай кылбаш керек эле өзүчө. Мындай жакшы эмес. Бирок алхамдулилlah кандай бир тарбия иштер бүгүнкү күнү келиндерде дагы, кайненелерде да аша чабуулар бар да. Ошон үчүн экөө тең эгерде динди караса, мындай проблемалар козголмок эмес да. Ушул мүнөттөрүмө шүгүр, Аллахыма мактоолор болсун. Мен намаз окуганыма бир аз убакыт болду. 3-4 жыл. Мен гусулду туура эмес алып жүрө берипмин. Жакында билдим. Мурунку гусул даараттарым кабыл болушу кандай болуп калды. Эми өткөнүнө салават. Будан аркысын оңдоп кетиңиз. Ошон үчүн биз айтабыз дайыма илим алгыла, билим алгыла, үйрөнүп алайлы. Даараттын канча парызы бар, канча сүннөт, гусулдун канча парыз сүннөттөрү бар, канткенде бузулат, толук кантип аткарылат. Ушулардын баардыгы илимде. Мусулман өзүнүн динин билиш керек да. Намаздык болсун, үшүрдүк болсун, укуктук болсун, өлүк жууш болобу, кандай гана болбосун, мусулман өзүнүн адал жашоосун бар үйрөнүш керек. Бокс менен машыкса болобу, спарринг кылса болот. Бирөөнү кордош үчүн эмес, чыныгы чеберчилик, чыныгы күчтүүлүк, баатырлык, эр жүрөктү өстүрүү максатында болсо мейли. Атак бирөөнү кордоп, бирөөнүн мурду башын талкалаш үчүн болсо болбойт. Аял киши сөзсүз оронуусу керекпи? Оронбой эле узун кийип, намаз окуп, ыйман жолунда жүрсө болобу? Эми аял кишинин эми чачы ыйык го. Орону деген ошо чачыкты барат. Кулак, моюнду эми булар аврат да. Ата киши намаз окуп жүрөсө Алла ыраазы болсун. Бирок ошо менен алхамдулилlah эми жолук салынып алыңыз. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Азыр эле сизге айттым мен. Жолук биздин динибиз, аял заттын сыймыгы, бул маданият, бул ибадат, Алланын фарызы. Мен окуп жатканда эстей берем. Эмне кылсам болот? Эстегенде оозуңузду ачпаганга аракет кылың. Депчи. Сизге сооп жазган. Такыр колго мындай күчүңүз жетпей калса, анда турасыз го. Оң колдун алакандын сырткы жагы менен жабасыз. Алаканды мындай жагы. Чүнкү ана жөн учурда эстегенде шайтан кирип кетет. Мындайчы эстеген. Бул шайтандан да, чүчкүргөн периштелерден. Эстеген шайтандан болот. Биздин устазыбыз эстегенде ушат деди, "Жап оозуңду тез" деди да. Шайтан зара кылып коет депчи. Ана бирөө деди эле, "Жап оозуңду тез" десе, оозуңду эми шайтан зара кылгандан кийин жабасыңбы деди. Орозо тутпагандын намазы өтпөйбү дамыла? Жок. Намазы өтөт турган. Намаздын эсеби өзүнчө, орозонун эсеби өзүнчө. Намаздын делосу өзүнчө, орозонун делосу өзүнчө. Ажылыктыгы өзүнчө. Бардыгы өзүнчө. Аял киши чачын кыркса күнөөбү? Күнөө. Аял чачы менен кооз, чачы менен сулуу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түшүндө көрсө сахаба болобу? Жок, болбойт сахаба. Машалла. Өңүндө көргөндө жакшы болот. Түшүндө көргөн. Жакшы суроо берди. Бирок пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ким түшүндө көрсө, пайгамбарыбыз айткан, "Андык мени түшүндө көрүптүр" деген. Анткени шайтан менин шекилимди, келбетимди ал эме кыла албайт экен да, сүрөттөй албайт экен да. Атаңыздын өңүндө келиши мүмкүн. Апаңыздын өңүндө келиши мүмкүн. Аялыңыз, бала чакаңыз, ар кимди шайтан сүрөттөй алат. Пайгамбарыбызды сүрөттөй албайт. Ошон үчүн кийин пайгамбарыбыз түшүндө көрсө, өзүн көрдү деген.
Дарат учурда билекти жууганда бир жолу ышкалап жууп, эки жолу жөн эле суу жүгүртсө болот. Же 3 жолу тең ышкалап жууган туура. Жетиштүү бир жол. Ышкалап, а экинчи жолу сууну куюп коесуз. Ачка калганда арамды жегенге уруксат берген аят бар экен. Ошондо тупикке такалып калганда кредит алса болобу? Жок, тупикке такалып калганда тилемчилик кылса болот, кредит алса болот. Эгерде карап туруңуз, динибизде мындай деген сөз бар. Мискин, факир деп коет. Экөө тең биз кыргыздарда кембагал деп эле которобуз. Бирок арабтарда айырмасы бар. Факир деген бир күндүк тамагы бар. Эртеге жок. Эртеңкиси жок. Мискин бүгүнкү күнгө жок да. Кимдин бир күндүк тамагы болсо, бүгүн түшкү кечки тамагым бар да. Болду. Тилемчилик кылып сураганга уруксат эмес ошо. Эгерде бүгүнкүгө жок болсо, ага адал сураганга. Бирок Кудайга шүкүр Кыргызстанда да жок го. Кыргызстанда азыр болмуштар курсак топ. Туурабы? Кыргызстанда бүгүн азыр угуп алыңыздар. Ачка калгандан эмес, семиргенден адам өлүп атат. Азыр бизде проблема арыкташ болуп атат. Мен Коштобойдо билбейм, бирок Бишкекте ушундай. Арыктаганга акчаларды сарптап атат. Тренировка кылышат, ар нерсени жейт, ар кандай ашказанын операция кылып кыскартканга чейин барып атышат. Семиргендин себебинен да. Туугандар, Кудайга шүкүр, бизде азыр аш жок азыр. Мен 20 жылдан ашык намаз окудум. Жашым 60-тан өтүп калды. Азыр онлайн Куран окууну үйрөнүп, тилим келбей жатат. Ушул убакка чейинки окуган намазым кандай болот? Эне вообще кыжалат болом. Бардыгы кабыл болот иншалла. Кыйналганыңыз үчүн өзүнчө сооп берилет. Ким кыйналбай окуса бир сооп, ким кыйналып окуса 2 сооп. Окуганна өзүнчө, кыйналганна өзүнчө. Жараткан Алла Таала бекер амал кылдыртпайт. Кредитке бак кылганбыз, мөмөсү адалбы, тез кредиттен кутулуңар. Алар отуруп туруп сизди иштетип. Кредит деген мындайда финансылык кулчулук деп коет. Финансовое рабство. Бул да кулчулук да. Кулсуң да. Ага иштеп бере бересиң. Тез эле айы келип калат да аягычы. Мына десең эле келип калат. Төлөш керек болуп калат. Так, мен арам деп чочконун этин, аракты, кредитти түшүнчү элем. Сакалды кырып жүрүштүктө ушулар сыяктуу арам ишпейт. Бардык эле имамдар айткан бул. Аллахумма салли ала. 3 болмогон турбайбы? Болду. Неде учуп кетти десе ошо бүтүргүлө деп аткан экен. Калгандарын мындай кылабыз тургандар. Азыр иншалла бир топ суроолор бар. Кудай кааласа иншалла калган дуа тилектер окшойт. Кимдин суроосуна жооп болбой калса кыжалат болбосун. Суроолор жоопсуз калбайт. Биз иншалла күн сайын 1-2, 3, 4 жума күндөрү, базар күндөрү интернеттен сабактар болот, билесиздер. Ошодо иншалла суроолорго жооп таап аласыздар. Эч кыжалат болбоңуздар, кимдин суроосу окулбай калса. Ана эми тилектер окулган болсо жалпы азыр дуа кылабыз. Эми 2 суроо бар окшойт. Жума күнү Каф сүрөсүн окуу сүннөт. Мен Куранды окуй албайм. Кыргызча маанисин окусам болобу? Болот, бирок аракет кылыңыз. Бирок сүннөт бар го, ал Каф сүрөсүн арабча окуш керек. Акыркы суроо. Эгерде түн ичинде албарсты басып өлүп калса, шахид болуп өлгөн болобу? Эгерде ошолордун кол салуусунан өлгөн болсо шахид болот. Амин. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Аллах ушу отурганыбыздын баардыгын кабыл кылган. Укканыбыздын айткан сөздөрүбүзгө я Алла өзүң береке берген, амал кылышка товфик берген. Ушул жерде аталарыбыз, агаларыбыз, энелерибиз, эже карындаштар, агайындарыбыз отурат. Я Алла, чыдап атайы динге талап менен отурат. Күнөөлөрүн кечиргин я Алла. Бир да күнөөлөрүн калтырбай, баардык күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла баардыгын даражаларын бийик кылгын, ооматтарын берген, бактылуу жашоо берген, ырайымдуу жашоо берген. Ушу Коштобой элине я Алла жакшылыктардын эшигин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын. Жараткан Алла баарыбызга ыймандуу жашоо бер, таза жашоо бер, ынтымактуу жашоо бер, берекелүү жашоо бер, бирибизге туура түшүнүктүү жашоо бер.
Barımızı 5 vakit namazdan kılgın. Yaratkan Allah barımızı uyattуу kılgın. Barımızı şükür kılçılardan kılgın. Barımızı çınçınlardan kılgın. Barımızın daracağımızı beyit kılgın. Barımızı batır kılgın. Barımızı bereşen kılgın. Barımızı namazlı kılgın. Barımızı beyişlik kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Amin. Birahmetke ya Erhamer Rahimin. Bir minut ha. Cemaat. Mikrofonu